Саламатсыздарбы, сүйүктүү менин катталуучуларым, менин көрөрмандарым жана ошондой эле менин каналыма жаңадан келген менин конокторум. Эгерде сиз менин каналыма бүгүн биринчи жолу келип, бул видеону биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз, анда менин атым Максат. Forever Living Products компаниясынын алоэ гүлүнүн жана ошондой эле балдын негизиндеги табигый продукциялары, эл аралык чоң бизнес мүмкүнчүлүктөрү боюнча бул каналдан маалымат берип турамын. Каналыма кош келиңиз, катталууну унутпаңыз. Бүгүн мен сиздерге айта турган продукция алоэ ысытуучу креми деп аталат. Бул ысытуучу креми жөнүндө буга чейин деле маалымат берген болчумун. Бирок эмне үчүндür күн сууктап, күз келаткандыгына байланыштуу аябагандай көп адамдар Максат айым, менин колум какшайт, бутум какшайт, ушуга кандай продукцияңыз бар, ошол боюнча маалымат бериңизчи деп кайрылгандар көбөйдү. Ошон үчүн дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин дедим. Алоэ ысытуучу креми негизинен эле сырттан колдонууга даярдалган эң сонун крем. Негизги курамы бул сезам майы, алоэ турукташтырылган гели, жожоба майы бар, анан эвкалипт бар өрүк сөөкчөлөрүнүн майларынан жасалган эң сонун табигый продукция болуп саналат да. Курамындагы турукташтырылган алоэ вера гели негизинен эле сиздердин терини тынчтандырат, нымдаштырат. Ал эми жылуулук болсо булчуңдардагы, муундардагы, тарамыштардагы сөөктөгү, какшоону жоёт, шишиктерди жоёт, ооруну басаңдатат. Ошондуктан муну муундагы суук тийүүдөн келип чыккан баардык көйгөйлөрдө колдонсоңуздар болот. Артритте, бел ооруганда, же болбосо муундар шишкексип калган учурда, то есть бүт көйгөйлөрдө суук тийүүдөн келип чыккан денедеги баардык булчуңдардагы баардык көйгөйлөргө колдонсоңуздар болот да. Кремди ачык жараларга колдонууга болбойт, анткени бул крем өтө тереңге чейин бат сиңүүгө жөндөмдүү. Эгерде сиздер ачык жараларга колдонгон болсоңуздар, анда сырттагы бактерияларды ошол ичине алып кирип кетиши мүмкүн. Ачык жараларга колдонууда терини аябагандай тазалап туруп гана колдонууга болот. А так негизгиси ачык жарага колдонбой эле койгон жакшы. Крем бул кан айланууну дагы аябагандай жакшыртат. Ошондуктан сиздерде жанагы чарчоо учурунда, чыңалуу болгон учурда, башыңыздар ооруп, ушундай аябай катуу чарчап, башыңыздар ооруп турган учурда кичинекей эле алып 2 кыйга шыбап койсоңуздар, мындай мынтип туруп массаж кылсаңыздар, кан айланууну жакшыртат, баш ооруну дагы жоёт. Грипп болгон учурда, сасык тумоо болгон учурда, жоңго, көкүрөккө шыбасаңыздар жакшы. Ангина болгон учурда, жөтөлдө, даже жөтөлдө кичинекей эле алып, прям таңдайдын ичине, мен балдарымдын таңдайынын ичине, тамагына шыбап дагы коем ичинен. Даже аябай сонун жардам берет. Мурундар бүткөктөп калганда, колуңуздарга шыбап туруп эле мынтип деп жыттасаңыздар, мурундагы көңдөйдү аябагандай сонун ачат, мурундар бүткөктөгөн учурда дагы. Дагы кандай нерселерде колдонсо болот? Мисалы, андан сырткары мындай муундардын сезгенишинде дагы, булчуңдардын жанчылып калуусунда дагы, тамырлардын жоюлуп калуусунда дагы бул крем эң сонун жардам берет. Эгерде сиз кечке чейин туруп иштеп, кечиндеси чарчап келген болсоңуз, ошондой учурда дагы кечиндеси жатып атканда буттарыңызга шыбап массаж кылсаңыз, кичинекейден эле алып туруп, анда бул кан айланууну аябагандай жакшыртат да. То есть бул эң сонун крем. Сиздердин үйүңүздөрдүн ар бириңиздердин үйүңүздөрдө первый помощь катары турса, на всякий случай жанагындай суук тийүүдөн келип чыккан ар кандай көйгөйлөрдө сиздерге первый помощь, эң биринчи жардам болуп саналат. Денени бошотуу үчүн мындай укалооду, массаж кылууда дагы колдонулат. Аябагандай өзүңүздөрдү мындай расслабить этип, сонун болуп каласыздар да бул кремди колдонуу менен. Ушундай сонун крем, негизги курамы алоэ, 38% алоэ бар. Табигый, көлөмү дагы чоң, экономичный, 118 мг. Бул крем боюнча кеңири маалымат уккуңуздар келсе, менин WhatsApp номерим 0772 40 86 84. Ушундай пайдалуу маалыматтарды угуп туруш үчүн сөзсүз түрдө каналга жазылыңыздар, жана ошондой эле лайк басып, бөлүшүүнү да унутпаңыздар. Анткени сиздер бөлүшкөн лайк, сиздер бөлүшкөн учурда, же болбосо сиздер лайк баскан учурда дагы бирөө көрүп, ага чындыгында бул продукция аябагандай керек болуп аткан учуру болоттур. Анын ушул продукцияны колдонуу менен ал өзүнө ден соолук табаттыр да. Демек сиз бирөөдүн жакшы нерсесине себепкер болуп калат экенсиз. Андыктан сөзсүз түрдө
бекер нерсени жасоодон аянбаңыздар демекмин. Кийинки видеодо сиздерди кайсы тема көбүрөөк кызыктырат, сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыздар. Видеолорума дагы эмнелер жетишпей жатат, булар боюнча дагы жазсаңыздар болот. Анда эмесе саламатта болуңуздар. Мен бүгүнкү бул видеомду жыйынтыктайм.